буюрса 7-ай болуп атат го. Бирок ошо кыска убакыттын ичинде эми ушундай жакшы баягы карьерный рост болуп, мындай орусча айтканда көтөрүлүп, акырынан мээнетке жараша бизге дагы ошондой мамиле болуп жатат бул жактан. Эми Кудстрой компаниясы өзү элдерге көбүнчө жеңил шарттар менен берип жатпайбы, баягы квартиралардычы берип жатпайбы. Ошого дагы өзүбүздүн дагы эми башына жаңы киргенде түшүнбөйт элек да, азыр болсо эми мына өзүбүз дагы ошону түшүнүп, өзүбүз дагы ошол максатыбыз да ошо болуп калды да, элге ушунча болгон күчүбүз менен жардам берип, жеңилдиктер түзүп бергенгечи. Менин ошол максатым бул компания менен эми баягы аягына чейин ошо кандай жакшылыктарын дагы бардык, кандай кыйынчылык Кудай сактасын, бирок баягы кыйынчылык болсо да кыйынчылык убагында дагы ошо компания менен кеткенгечи. Баягы чет өлкөгө кетип атканда эле көп элдер, биздин мекендештер эмне максатта үй алыш үчүн кетет да, анан ошолор көпчүлүгү кантип үй алышты Кыргызстанда, үй алыш оңой экенин түшүнбөй жатышкандар да, баягычы билбей жаткан. Анан ошолорго биз баягы жеңилдетилген шарттар менен мына ушундай эле оңой эле жеңил эле алса болот үй дегенди баягы түшүндүрүп жеткизишибиз керек да. Мен жаңы келгенде компанияга андай немем деле жок болчу да, оюм элечи, бирок ошол ушул жакта иштеп баштаганда действительно шарттары дагы, элге болгон мамилеси дагы жагынан ошо кайсы жагынан болбосун, ошонун биринчи уже компания биринчи орунда экенин мен көзүм жетти да. Анан Кудай буюрса башка дагы ошо чечим кыла албай жаткан, же болбосо үй алганы, баягы ала албай жаткан, пландап жаткан, кантип эмне деп билбей жаткан бардык кардарларга, мекендештерге ошо айтып кетер жерим ошол эч нерседен коркпой эле кайрылып, ушул жака биздин сатуу бөлүмүнө, биздин компанияга кайрылса эле бардык суроосун чечип бергенге, бардык баягы жеңил шарттарды, жеңилдетилген шарттарды айтып бергенге биз Кудай буюрса даярбыз да. Иштеп жаткандар деле, курулуш жаатында иштеп жаткандар болобу, же офисте иштегендер болобу, бардыгы тең эле үй алышат бул жактан. Эмнеге? Анткени алардын дагы, мына биздин дагы көзүбүз жетет да, ошол компания өркүндөп дагы өсө өрнөчү. Так, мына мен ошо Бишкекте эле офисте баягы эми көбү айтышы мүмкүн да, чет жакта жүргөндөрчү, мисалы Россияда мекендештер иштеп жүрөт, алар айтышы мүмкүн эми баягы Кыргызстандагылар биздин түйшүктү, биздин кандай шартты алат экенибизди, же болбосо бизди билбей түшүнбөйт дегенчи. Көпчүлүк ошолорго айтып кетерим, баягы мисалы үчүн биз Кудайга шүгүр түшүнүп ошол чет жактагы мекендештер көбүнчө алсын деген ошолорго жеңилдик болуп атат да көбүнчө учурдачы. Москвадагы филиалыбыз ачылганына уже 1 жылга чукулдап баратат. Анан өткөндө кече жакында эле барып келдик, барып кандай болуп атат деп 2 ай жүрүп келдик. Ошол жакта кардарлар менен жолугуп, кандай деп алардын оюн угуп, аларга кандай шарттар менен берген ыңгайлуу болот экен, дагы кандай жеңилдетүүлөр, же болбосо эмнеси жакып атат, эмне жакпай атат деген суроолор боюнча дегендей. Анан алар менен жолугуп, мисалы үчүн аларга мына жагып эле баарына тең элечи. Бирок ушул Москвадагы жүргөн мекендештер көбүнчөсү баягы бир 50-60% билсе, 50-60% билбейт экен да, ошол жарымычы. Анан ошол билбегендерге билгендер жеткизип, ушундай мына компания бар, укпай баягы кээ бирөө билбей айтпай калат, кээ бирөө бирок баягы неме унутуп калат дегендейчи. Ошолор жеткирип, наоборот ошо иштеп жүргөн мекендештер жөн эле акчасын баягы жөн эле короп кетпестен, кээ бирөө чогулта албай калат акчасынчы. Ошолор мына ушундай компания бар экен, курулуш компания экен, үйүн курат экен, баягы көптөн бери куруп келат экен, жакшы шарттар бар экен деп жеткизсе, ошо жакшыраак болот деп ойлойм да. Ошондуктан бардыгыңыздар жакындарыңыздарга жеткизип, ушундай компанияга үй алыңыздар деп нетсеңиздер, өзүңүздөргө дагы сооп, аларга да сооп. Же ал мисалы үчүн, конечно, ар бир адам өзүнүн иштеген жерин мактайт да, бирок бул жактан мен ушул бул казанда кайнап аткандайчы, кайнап аткан эле казанда ичичи, бирок бул жакта мисалы үчүн бардык иштеп аткан адистин бардыгы тең, ким иштеп атса, кайсы должностьта болбосун, бардыгы бири менен бири үй бүлөдөй да. Анан баарынын уже максаты бир эле болуп калганда, баягы биздин башчыбыздан бери мисалы үчүн идеологиясы ошого мен өзүмдүн дагы немеме туура келгендиктен оюмачы. Анан ошол себептен дагы эми кандай жеңилдиктер дегенде, баягы мына компаниянын мына биздин эле курулуш жаатында, Бишкек шаарында деп болду, курулуш жаатын алсак, көп эле строительный компаниялар, курулуш компаниялар шарттарын мына
обязательно 30%, сөзсүз 30% берип алдын ала төлөп, анан же болбосо 40% берип төлөп, анан алыңыз дейт да, жаңы курулуп аткан эле үйдүчү. Бирок бул биздин компаниянын ичинде болсо андай система жок да. Сөзсүз төлөшүңүз керек деген нерсечи. Бул эгерде колуңуздан келип жаткан болсо, ошого шартыңыз жетип мүмкүнчүлүгүңүз болсо төлөңүз. Эгерде ага шартыңыз жок болсо, алдын ала көп сумма бергенге мүмкүнчүлүк жок болсо, анда жөн эле ай сайын эле төлөп баштаңыз дегенчи. Бул нерсе болуп көргөн эмес да, мисалы үчүн Кыргызстанда болгон эмес мурда. Бул ушул системаны дагы Кут курулуш компаниясы киргизген да, муну бардык эле строительный компаниялар мойнуна алат да. То, что ушул компания жаңы бир нерсе киргизди дегенчи. Бул дагы эми мындан дагы жаңы нерселер кирип атат да. 7 жылга деп эч ким баштапкы төлөмү жок, эч кандай пайызы жок деп берген эмес да. Эми бул жакта да башталды. Эми алдында дагы келечекте дагы мындан дагы жакшы шарттар болот да. Элге ушундай жаңы жеңилдетилген шарттар менен берип, компания менен биргеликте жүрөбүз деген ниеттемин. Алла разы болсун. Жумушуңа ийгилик, иштеген ушул жетайым берекелүү сонун өтсүн. Рахмат.